иликтей турган иш керек жок койсоңуз мындайда бул бала жашы жетпеген кыз менен жанакынын баары жасайт, анысы тети боюна түшөт, мойнуна алган, все сутка кеткен. Анын эмнесин дагы эметесиз? Эмнесин билимиңиз келсе анда ким жооп берет? Макул мен эмнеси кылдым деп анда ошол сотко барыш керек. Жок, байке. Сиз азыр мындай адвокаттар ушундай болуп алганда, элдин акчасын алып алып, же атырап ошону башын оорутуп, созуп ошолордучу. И ошого жеттик да бизчи. Жок. Сиз атыңыз ким байке? Атыңыз ким байке? Колду момундай. Жок, атыңыз ким? Сиз деле моңо сүйлөп атасыз. Атыңыз ким сиздин? Мына мен өзүм көрсөтөйүн. Сиз мамлекеттик кызматкерсиз. Этика боюнча чыгып, мен аты жөнүм палача түкүнчөев деп карасыңыз керек. Көрүнгөн киши Көрүнгөн киши эмес, мен мына сизге көрсөтүп атам байке. Көрүнгөн киши эмес. Мына кандай болду? Мен келдим. Момтөлө такап эле эмеңди. Мен сиздин кабинетиңизге кирген жокмун. Бул жер приемный жарандарды кабыл турган жер. Каерде? Ошо жазылып турат. Бул жер коомдук жерби? Боякта жазылып турат, ошентип эметкиле деп. Жазылып турган көрсөтпөйсүзбү анда? Болбойт деп. Жок, сиз Болбойт деп көрсөтпөйсүзбү? Жок, силер өзүңүздүн болбойт деген жерде зачем аны? Силер эрежелерди билесиңер. Кимсиз? Сиз кимсиз? Siz kimsiz özü? Aytыңызчы. Мен Нургазы, журналист, не, көрүнүп турат. Журналист. Кана журналист? Мына журналист деп турат могул Кана жерде. журналист? Независимый журналист. Эмне келдиңер? Чтоб воспрепятствовать следствию, расследованию? Сиз акыл эсиңиз жайында эле, байкеси? өзүңүздү тааныштырып. Силер журналист. Байке, мындай Журналисттик ишти жазагыла. Силер могу иштин эмелерин. Ой, ошону тактаганы келдик биз байке. Жок, эмне силерге эмне келди? Жок, сиз каяктан билесиз, биз кайсы маселе менен келдик? Азыркы журналист согласно закону о СМИ силер эмне кылышыңар керек? Жок, сиз кимсиз? Мен ким менен сүйлөшүп атам? Жок, мен ким менен сүйлөшүп атам? Айтыңызчы. Мен деген старший помощник прокурора болом. Аты фамилияңыз? Базаркулов. Болду. Башка сөзүм жок. Эми мен сизге сурайм. Журналисттер эмне? Иштер кеп калдыбы? Же адвокатский деятельностька вмешиваться этип Кыргыз калдыбы? Республикасынын мыйзамынын 4-чү беренесинде так жазылып турат. Не может быть ограничен доступ журналистам. Смотря общественный интерес. Какой общественный интерес? Общественный интерес. Это уголовное дело. Вы общественный интерес на улице найдите. Вот так на улице. Бул жер мамлекеттик мекеме байке. Сиздин үйүңүз эмес бул жер. Булар жөн эле каяктан эмне? Отурган карай мамлекеттик кызматкер сынык болуш керек. Сиз өзүңүздү көрүңүз интернеттен. Анан генеральный прокуратурага сөз жиберем мен. Ал жактан сиздин могу кылып жаткан кылыгыңызга, сиздин кылыгыңызга. Сиз еще раз. Мен келип жөн эле сизге кайрылып атам байке. Сиз журналист болгондон кийин сиз өзүңүздүн ишиңизди жазаңыз. Эмне элди Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектөлүүдө. Уулум Мухаммаддын чет өлкөдө 4-чү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $5000 каражаты керектөлүүдө. Ушу кайдыгер карабастан уулум Мухаммаддын операциясына жардам берип кетиңиздерди суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баланын бир жери ооруса, инени жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта баса албайт. Тепке да өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга М-банк өзүмө тиешелүү кымбат деп чыгат. Бул жерде мошенство жок. 3197 Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Т деп чыгат. Өзүмдүн энем Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Аллах барыңыздардан ыраазы болсун.